Бишкек шаардык кеңеши 2018-жылы 8 миллиард 430 миллион сом сарптаган. Бул тууралуу бүгүн Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абиров Ленин районунун тургундары менен болгон жолугушууда айтты. Абиров шаар тургундарына өткөн жылдын отчету менен бирге 2019-жылга коюлган пландары тууралуу маалыматын берди. Жолугушуунун жүрүшүндө шаар тургундарынын талабы эске алынып, комиссия аркылуу ишке ашырууга аракет болоору айтылды. Бир заматтын ичинде бүт проблемалар, көйгөй маселелер чечилбейт. Биринчиден, биздин шаар миллионный шаар. Абдан көп маселе бар. Биздин шаарыбызда 47 жаңы коңуш. Өзүңөр билесиңер, жаңы коңуштарда канализация, ирригация, суу маселеси чоң болуп атат, жолдору начар болуп атат. Ошо приоритеттер менен 4 районго бөлүп туруп, тура жеткириш керек да, ошо каражаттардычы. Мен айтып кетет элем, 8 миллиард 430 миллиондон биздики защищенный статья деп коет. Ошо 3,5 миллиард только мугалимдердин айлыктарына кетет. 2 миллиард 600 миллион жалаң эле ЖКХ деген эмеге статьяга кетет. Ошо негизинде биздики кап вложение, бюджет развития деген бар, ошого 800 миллион. Бул жолугушууну өзгөчө жаңы конуштун тургундары чыдамсыздык менен күтүшкөн. Анткени жыл сайын бийликтегилерге кайрылып, бирок жыйынтыгын көрө алышпаган кала жашоочулары бүгүн дагы мэриянын кызматкерлерине суроо узатуу үчүн келишкен. Анда шаар тургундары жаңы конуштардын жолдору талапка жооп бербей, мезгилдин ар бир учурунда бир топ кыйынчылыкка кабылып жатышканын билдиришти. Ага биринчи вице-мэр Алмаз Пакетаев жооп берип, жол маселесинен бюджеттеги каражат жетишпегендиктен бул маселени чечүүгө мүмкүн болбой жатканын белгиледи. Кандай ооба, бүгүнкү күндө биздин мындай финансылык көлөмүбүз бүгүнкү күндө мындай ушун баарын ишке ашырууга жетпей жатпайбы? Ушу баары ошо финансы жагына эле такалат бүгүнкү күндө. Өткөн жылы жалаң эле китайский гранттын чоң магистралдык жолдорду баштадык. Быйыл дагы уланат бул иш. Бирок ага карабастан өзүбүздүн күчүбүз, өзүбүздүн киреше жагыбызды карап, жана внутридомовой, внутриквартальный жолдорду оңдоп баштадык өткөн жыл. Быйыл да бул жумуш уланат. Баары мен айтканда азыр бюджет, өнүгүү бюджетибиз көп болсо, мында маселе чече тургандай мүмкүнчүлүк болот. Ал эми Ала Тоо конушунун тургуну канализация жана көрүстөн маселесине көп жылдан бери көңүл бурулбай жатканын белгилейт. Учурда көрүстөндүн жагдайы элдин ийри көйгөйүнө айланган. Анткени сөөктү жерге берүү үчүн дагы акча талап кылынганы элдин нааразычылыгын жаратып келет. Өткөндө бир колунда жок 47-жылкы абышка каза болду эле. Жүгүрүп жүрүп акимине кайта кирип атып араң калдык. Анын деле 7 миңин төлөп бердик, калганын уступка кылышты, рахмат ага. Ошондой проблемалар көп болуп атат. Эми 28 миң жок болсо, адам өлсө да көчөдө кала берди болуп атат да. Шаардык кеңеш бул маселеге өзгөчө көңүл бурулуп жатканын жана жакынкы арада кала тургундары үчүн көрүстөндүн көйгөйүн чечип берүүгө убада беришти. Былтыр жаңы көрүстөн ачылган Гроз айылында уже баары даяр, ошака апарып сөөктөрү коюшка, бирок алыстык болгон үчүн ошо көп элдер ошо пока макул болбой жатышат. Но мен ойлойм, ошо жакынкы ара ичинде ошол көрүстөндү иштетип, ошенге өтүп кеткен кишилердин сөөктөрүн ошака койсок болот. Шаардын тургундарынын талаптарын толук аткарууга бюджеттен бөлүнчү 8 миллиард сом жетишсиз экенин шаардык кеңештин өкүлдөрү билдиришти. Себеби ал сумманын 51% эле социалдык тармакка бөлүнчү чыгымдарга кетет. Ал эми 2 миллиард сомдон ашыгы коммуналдык төлөмдөргө сарпталса, калган жарым миллиард каражат калааны өнүктүрүү бюджетине бөлүнөт. Бирок Борбордун 4 районун камсыздоого кеминде 30 миллиард сом талап кылынаарын шаардык кеңеш кошумчалады. Татына Субанова, Арнас Маратов, Next TV.